Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жаңы имаратын ачып атабыз. Рахмат. Буга чейин болгон эмес. Эми ушул жерде Тоң районунда болуп жаткан анча-мынча мыйзамсыздыктарды, анча-мынча туура эмес иштердин баардыгын балдарыбыз контролдоп карап турушат. Чогулуп калган экенсиздер, силердин да суроолоруңар, талаптарыңар болсо керек. Мен угуп коеюн бир жолу, айтыңыздар. Бир адам айтыңыз. Урматтуу Камчек Ташевич, болгону мен кыска гана нускала айтамын. Бизде өзүм да мыйзам талабына ылайык кайрылып атамын. Менде далилдүү фактынын баары бар, алып койгонбуз. 30 жылдан бери күрөшүп келатабыз. Сиз шайланганда иттей сүйүнүп, ошондо эле бир 10-15 чакты арыз бердик. Андан калса 3 жолу кабыл ал деп эми айтып берейин мына. Ошол биринчи эмем биз деген райпобуз. Бизди деген тыпырайтып эле, уктатып коюп эле 95-жылы. Жалаң жасалма жалган жаңы уйшуп алып туруп басып алган. Анан биз мейли эми Көкмөйнөктөн баштап Кашсайга дейин сатып турса, жок дегенде кырчын дүкөнүн берип койгулачы деп тилендик. Биз эчтеке 1098 үлүшүбүз бөлүнүп, мамлекеттик каттоодон өтүп корголуп турат. Үлүшүн берген жок. Булар жаңы уйшулган 20 киши уйшун алып туруп эме болду. Анан 20-жылы эме чыккан. Балыкчынын соту. Сен тоң кооператив менен иштей албайсың, иштебегиң сен деген өзгөрүлгөн, юридикалык атың да өзгөрүлгөн, укуктук формаң да өзгөрүлгөн. Ошондуктан сен тоң кооперативдин атынан арыз бере албайсың. Сен тоң коммерциялык кооперативсиң деп 20-жылы берген. Ошого карабай иштеп атат. Ошону менен бүт талкалап атат. Булар жаңы эле уйшулган неме. Болгон эле баскынчылык менен эле эме кылып атат. Мындай кылып турат. Мына баягы илгерки жанагы кооператив деп коет эле, ошо кооп деп коет. Ошонун зданиясын кайтарып бергиле деп сурап атасыңар да? Туурабы? Негизи ушул болуп атат. Мындай кылабыз. Мен азыр муну бул жердеги мына губернатордон сурадым, акимден сурап бул маселе боюнча соттордун чечимдери чыккан экен. Жогорку соттун токтоп туруңуз. Токтоп туруңуз. Соттордун чечими чыгыптыр. Азыр эми мен бул боюнча тапшырманы берип атамын. Ал адам менен сүйлөшөбүз биз, сүйлөшүп туруп, силердин ушул оюңар, тилеңерди орнотуп берген аракет кылабыз. Макулбу? Бул жерде мына улуттук коопсуздук мамлекеттин Ысык көл боюнча жетекчиси полковник Капаров, губернатор, аким жана прокурор каякта жүрөт? Ошону чакырсак, ошо бергенбиз көчүрмө. Мына прокурор булардын баардыгы чогулуп туруп, жумуштарды аткарышат. Макулбу? Мен өзүм көзөмөлгө аламын. Кыжаат болбоңуздар. Акнан деген өзүнчө, Акнан юридикалык жак. Акнанды да берет. Макулбу? Анан кийин. Айтып койсоңуз жыйынтыктап. Анан кийин жыйынтыктап айтамын. Мындай качып тур. Сизге барып да жолго албай койдук. Жыйынтыктап айтамын. Кыжаат болбоңуздар. Буюрса мамлекеттин мына элдин мүлкүн тартып алгандардын бардыгын азыр ордуна коюп келе атабыз. Так, ошол мыйзамсыз, баягы өзүнүн бийлигине таянып, байлыгына таянып, элдин мүлкүн тартып алып, же болбосо туура эмес приватизация кылып алгандардын бардыгын элге кайтарып келе жатабыз. Сөгөттүдө 30 гектар жерде эйлеп отурушат. Ошол маселелер боюнча азыр Тоңдо дагы, Тоң районунда да жумушту катуу жүргүзөбүз. Тоң район начальниги. Түшүндүңөрбү? Тоң район начальниги кана? Сөгөттүдө 4 сотуктан. Утуңарбы? Мына. Ошол. Сүйлөштүк, эми мындай, угуп тургула. Больница боюнча. Угуп тургула. Больница боюнча больницаны башташты. Больница боюнча тапшырманы бердик, Оптумду каза кылып коюшкан. Ошону айтып алайынчы. Айтканда эмне, кагазыңызды бериңиз. Айтканда мен азыр бу жерден чечим чыгармак белем. Болду. Кагазыңызды бергиле. Карайткан акча бербесең өлчүп коет. Не деп атасыз? Мен деген сиздердин саясатты колдоп, ушунчалык коррупция менен күрөшүп, баарын айткандыгым үчүн 48 саат камакка алындым. Анан инсульт алдым. Анан бу неберемди көрдүңүзбү? Ушуга 47 000 сом 47 000 сом төлөйсүң деп менин аркамдан куугунтуктай жүрөт. Ким? Мына маселени чечкиле. Сот өткөрүүчүлөр соттон чечим чыккан. Мен 2 жыл пробацияга илип коюшту. Болду. Анан сизге бореки жерден мен өзүмдүн мени жеке кабыл алыңызчы. Коррупцияны мынакей бул меники. Кытчай. Болуптур, жашка кыла. Алам айттым, алам дедим. Арак үчүн мектепте мугалимдер боюнча. Мен мурда директор болуп жүрмүн да. Уктуңбу?
Аракчы боюнча ал жумуштан кетирсек, мени жумуштан алып салышты биякта мына кайра. Көрдүң Видео записинен бери бар. мектепте арак. Бизде өтө көйгөй. 5 күн жеткизе албай койдум. Карайбыз азыр. Мына. Эме Аракчы видеодо бар, көрсөтөм сизге. Аз көрсөт десеңиз. Уктуңбу? Начальник. Аракчы Удасыңбы? истеп алат, кайра жумушка кирген. Мына Тоң районунда дагы бир жолу айтайын. Тоң районунда ушундай тартипсиздиктер мамлекет тарабынан ошол элге кызмат көрсөтө турган мугалими болобу, врачы болобу, же башкасы болобу, туура эмес иштегендер маселелер көбөйүп кеткен. Бул боюнча угуп туруңуздар. Мен атайын комиссия түзүп туруп жөнөтөмүн. Бул жерди толук менен текшерип чыгабыз. Мыйзам бузуулардын бардыгын карап чыгамын. Макулбу?